Коронавирустан кантип сактанса болот? Өзгөчө маани берүүчү нерселер баягы өздүк гигиенаны сактоодо. Эгерде оорулардын белгилери пайда болуп калса, эң биринчи жанагы медициналык бир жолу колдончу медициналык бет каптарды кийиш керек. Ал бет каптарды 2 саат сайын алмаштырып туруш керек. Бет кап нымдалышып кетсе, ошол учурларда алмаштырып туруш керек да. Колду бат-бат самындап жууп туруш керек. Эгерде мындай колду самындап жууганга мүмкүнчүлүк болбой калса, азыр мындай аптекаларда көп эле мындай антисептиктер бар да. Ошо антисептиктерди дагы колдонсо болот да. Бул чөнтөктү алып жүрүүчү чөнтөк антисептиктер деп эсептелинет. Карантин учурунда коомдук жайларга, окуу мекемелерине, сейилдөөгө, конокко барууга жана аларды чакырууга тыюу салынат. Бул учурда бардык коомдук жайларда дезинфекциялар жасалат. Эгерде үй бүлө мүчөлөрдүн бирөөсү оору жуктурган болсо, анын өздүк идиш аяктары менен жеке гигиеналык каражаттары болушу керек. Кокус көчөгө чыгууга аргасыз болсоңуз, анда бет кап кийип, керектелүүчү негизги нерселерди гана алып, үйгө эрте кайтканга аракет жасоо зарыл.